Мектеп жашоого болгон даярдык эмес, ал жашоонун өзү деп айтылып жүргөндөй, балдарды жашоонун бир маанилүү бөлүгү катары кароо, аларды сүйүү, сабырдуулук, эмгекчилдик, жаратмандык, дайыма өз ишиңе берилүү керек. Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Билимди сатып албайсың, билимди казып аласың. Бул накыл сөздүн мааниси билим алуу процесси абдан сабырдуулукту, чыдамкайлуулукту жана өзгүлтүксүз эмгекти талап кылат. Саламатсыздарбы, урматтуу калыстар тобу, ардактуу кесиптештер, кадырлуу коноктор. Мен Калыбекова Айгерим Калыбековна, жалпы билим берүүчү Кашка Жол орто мектебинде кыргыз тили жана кыргыз адабияты мугалими болуп 11 жылдан бери эмгектенип келем. Менин ураным кыргыз тили улуттун байлыгы, билим келечек жарыгы. Мугалим окуучуга канат бүтүргөн, көрүнбөгөн нур, жаркыраган жылдыз. Китеп менен калыптанган, күзгүдө кыргыз тилин көргөндө жылмайган, окуучунун ийгилигинде өзүн тапкан, жыл мугалими наамына ниети таза, аракети чоң мугалиммин. Биздин мугалимдер жогорку билимдүү, тажрыйбалуу жана чыгармачыл адистер. Алар окуучуларга билим гана эмес, жашоонун тажрыйбасын, тарбиясын жана туура багытты көрсөтүшөт. Мугалим өзгөрсө, окуучу өсөт, окуучу өссө, коом өнүгөт деген сөз чоң мааниге ээ. Жашоодогу эң чоң максаттарымдын бири кыргыз тилин сүйдүргөн, улуттук баалуулукту урматтаган, ой жүгүртүүсү терең жана сөзгө бай муунду тарбиялоо. Коомдук иштерге катышуу жана спорт менен алектенүү ар бир адамдын ден соолугуна, руханий дүйнөсүнө жана коомго кошкон салымы болуп эсептелет. Коомдо активдүү болуу бул жаңы тажрыйба топтоо, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачуу жана чөйрө менен тыгыз байланышта болуу дегенди түшүндүрөт. Мен сабак өтүүдө жаңы интерактивдүү ыкмаларды, креативдүү окутуу методдорун колдонууга аракет кылам. Окуучуларымдын жетишкендиктери бул менин эң чоң сыйлыгым. Алар ар кандай олимпиадаларда, сынактарда ийгиликке жетишип жатышат. Жылдын мыкты мугалими болуу бул мен үчүн жаңы шыктандыруу, жаңы белес. Бул кесипти тандаганыма бир күндө өкүнгөн эмесмин. Анткени мен жөн гана тил үйрөткөн жокмун. Окуучуларга сабакты сүйдүрүүнү жаттатпастан, сездирүүнү максат кылам. Ар бир окуучунун көз карашында үмүт, ар бир тамгада мурас, ар бир күнүм кыргыз тилине болгон кызмат. Жыл мугалими сынагына катышуу мен үчүн чоң жеңиш эмес, жоопкерчилик. Мен өзүмдү сынап, кайрадан билимимди баалап, мыкты, кесипкөй мугалимдерден тажрыйба алып үйрөнүүгө болгон мүмкүнчүлүк.